Ассаламу алейкум, урматтуу ат жалын ойногон атпай журтум. Кайрадан сиздер менен көрүшүп атканыма кубанычтуумун. Бүгүнкү кебибиздин өзөгү тарых жараткан күлүктөр жөнүндө болмокчу. Мындан ары сиздерге анда санда болобу мүмкүнчүлүккө жараша тарых жараткан күлүктөр жөнүндө баяндама кылып турмакчыбыз. Бүгүнкү тарыхый күлүктөр жөнүндө баяныбызды баштасак, бүгүнкү алгачкы берүүбүз атактуу Гайтун деген күлүк жөнүндө болмокчу. Ушу Гайтун күлүктүн тарыхы боюнча кайсыл жерде бул багылган, кайсыл заводдон чыккан, ушул боюнча сиздерге кенен маалымат берели. Кандай ийгиликтерин жараткандыгы жөнүндө дагы ошол маалыматты баарын топтоп берүү үчүн бүгүнкү мейманыбызга сиздер биздин YouTube баракчабыз аркылуу тааныган, сиздерге тааныш болуп калган атактуу биздин сайыпкер агабыз, селекционер агабыз Бердикеев Чолпонбай ага. Чолпон аке, сизге бүгүнкү биздин көрүүчүлөргө ушу жаңы өңүттө келип отурабыз. Сиздин тааныштыруунун кажети жок, анткени биздин көрүүчүлөрдүн көбү билет, анткени сиз менен баарлашыбыз болгон. Эми бүгүн сиз өзүңүз жакшы билген Гайтун жөнүндө маегибиз болмокчу. Ушул Гайтун жөнүндө кепти баштасак. Гайтун деген күлүк эмне күлүк болгон, кайсы жылы, кайсы чарбада туулган күлүк бул жана анын ийгиликтери жөнүндө кепти баштайлы. Ошол Гайтундун алгачкы ата тегин, анан кайсы жерден жаралганы боюнча кеп кылсаңыз Чолпон аке. Жакшы болот, рахмат достук. Эми Гайтун 1973 жылы туулган жылкы бул. Бул Талас районундагы 110 жылкы заводдо туулган. Бунун атасы Гипки, энеси Анкета деп документинде жүрөт. Бирок Чорбай аксакалдын айтуусу боюнча булдун атасы Гипки эмес, Гагат деген 97 Луговойский конзаводдон келген чистокровный айгыр болгон экен. Ошо негизги чыныкы атасы Гагат экен да, Гагат деген айгыр. Анан бул эми Гайтундун тарыхы айтса абдан кызык да. Бул Чорбай аксакал жөнүндө да өткөндө айттым экен, Чорбай аксакалдын колунан чыккан да бул. Ал киши ошол жерде чарбада жылкыны жетектеп турган. Бул Гайтундун энеси жайындабы өлүп калып, анан бул жетим кулун болуп калыптыр да. Кайсы жыл ошондо? 73 жылда, 1973 жылы. Анан жетим кулунду Чорбай аксакал өзү багып чоңойтот. Анан күзүндө баягы заводдо баягы номер басат, андан кийин отбивка деп коет, кулундарды бөлөт да энесиненчи. Анан ошо бөлгөндө ал кезде 110 жылкы заводдун биздин Бишкек, азыркы Бишкек, анда Фрунзеде 2 трен отделение турган. Бирөөнүндө ал кезде Толстунов деген жок, Шинкарев беле же Толстунов иштейт, орус, бирөөнүндө болсо Ибраим Кожомкул иштеген да. Анан ошо Кожомкулга тийиптир бул Гайтунчу. Анан баягы жетим арык кулунду эч ким алгысы келбейт да. Анан ошо Чорбай аксакал болбой берген экен, ушудан чыгат депчи. Билген экен да. Анан кызыгы ошо Кожокең менен мен иштешип калдым, ошо 110 заводдо, ал киши да өзү айтты. Анан ошо Гайтунду алып келип, анан кийин анда 20 тайдан бөлчү да ар бир отделенияга. Тандап алышат баягы мыкты, жакшы тайларды ар бир эмеге, отделенияга. Анан келип ошо күзүндө бөлүнөт, ноябрь айында. Жашка чейин ошо сыртта эле жүрүптүр да, общийдечи, бул багылбаптыр деле, жакшы деникке деле киргизилбептир. Анан жазында Чорбай аксакал ушу бир келип калып, анан көрүп, анан ошо Кожомкулду урушуп, тилдеп, уру бергенге чейин алып, анан абдан ачууланып, "Эй, Кожомкул, сенин багыңды ушул атачат, ушул сенин багың ушуга байланган. Ушуну жакшылап бак, сенин багыңды ушул ачат" деп Кожокең раматылык өзү айтты да, биринчи Кудай, экинчи чөкем көзү ачыктыгы деп ошо. Анан ошо Гайтунду ошо 1 жаштан ашкандан кийин, 1 жаштан кийин деникке киргизип багып баштайт. Чолпон аке, эң сонун эми бул биз Гайтундун келип чыккан заводдун баарын тактадык. Эми бул кандай ийгиликтер менен ушундай бир тарыхый күлүк болуп калды Чолпон аке? Ушунун ийгиликтери жөнүндө эми кеп улайлы. Жакшы. Эми ошо Гайтун ошо 2 жашынан баштап двухлетка деп чабылат да, негизичи. Ошо двухлеткасынан баштап чабылган. Анан ошо двухлеткасында андай чоң ийгиликке жеткен эмес.
же мүмкүн жанагы жетим кулум болуп баягы жакшы багылбагандыгы же башка таасириби аны эми так айта албайбыз. Бирок ошо двухлеткада осенний призди гана уткан. Анан двухлетканын эң чоң байгеси приз имени Калининда. Ошо Калинде 3 болгон. Анан кийин ошо 3 жашына келгенде бышты болуп 3 жашынан баштап бул чоң ийгиликтерди көрсөткөн да. 3 жашында негизи дээрлик бардык байгелерди уткан да. Анын ичинен эң чоң байге ошо Большой Фрунзенский дербини уткан, Большой Чолпан-Айтинский дербини уткан, 2 дербини уткан. Трехлетканын эң чоң байгеси дерби да. Ошо 2 дербини уткан. Анан бардык ошо агесте традиционный, нетрадиционный байгелердин бардыгын дээрлик уткан да. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча да бул. Андан кийин анан 4 жаш, анан 4 жаштан старший кетет. Ошо 4 жаш 77-78 жылдары анан бул союзга чыга баштаганда анан 4 жаштан баштап буга равный эч бир күлүк болгон эмес да. Союздун деңгээлинде. Жок, бул Кыргызстанда. Анан ошо берден деле тандалып анан союзга кеткен да. Союзга кеткен. Анан Гайтун 78 жылы бүткүл союздук 5 чоң байгеге катышкан да. Бүткүл союздук СССР боюнча чоң 5 чоң байгеге катышкан участник. Ошо 5 чоң байгенин 4-өөнүн жеңүүчүсү, бирөөндө Украинада приз мирада 2-чи болуп калган. Ой баракалла. Анан эми берде ар кандай маселелер болгон. Эми баягы биз эми так билбейбиз, бирок ошо Гайтун ошо ага чейин 4 чоң байгени уткандан кийин таанымал болуп калган союзга. Анан кийин ошо акыркы приз мирага барганда эми буга бут тосуулар болуп, ошо баргандай версиялар айтылат. Буну 2-чи чыгарып койгондо, негизи а жерден деле Гайтун 1-чи чыкмак деп ошо баягы катышкандардын көбүнөн уктук да. Бирок ошо 4 чоң байгени утуш союздун деңгээлиндеги бул өтө чоң ийгилик, өтө чоң жетишкендик болгон. Кыргызстандын союзга дүңгүрөткөн да 5 байгени бул аябай чоң результат да. Ошо Ростов-на-Донунда чабылган, Краснодарский крайда чабылган, анан Украинада чабылып, ошо чоң 5 байгени утуп, анан ошол жылы жана выездный комиссия деп коет. Ошо выездный комиссиянын жыйынтыгы боюнча Вениктин жана катышуусунда ошо выездный комиссия Гайтунга чемпион СССР деген наамды берген. Ой баракалла. Бул кайсы жылы болуп калат ошондо? 1978 жылы. Анан ошол агестедагы мастерский норматив деген болгон да. Анан Ибраим Кожомкул тренер буга мастер тренер Всесоюзный классан берген. Аны чапкан чабандеш Жакей Кожомжаров мастер жакейди алган. Бул Кыргызстан үчүн ошол кездеги эң чоң ийгиликтердин бири болгон да. Анткени союзду утуп чемпион деген наамды алып келиш ал кезде дагы, азыр дагы андай деңгээлге чыгыш жөндөн жөн боло бербейт да. Берге эң биринчи ошол аттын мыктылыгы, саяпкердин мыктысы, жакейдин мыктылыгы баары кошулуп анан ушул ийгиликтерге жеткен да. Керемет ийгиликте, бул тарыхый сонун ийгилик. Анан Чолпон эке, ошол сиздин эзиңизде да бардыр. Ошол чабыштардагы минутасын дагы билгендей болдуңуз. Бул мындай союзга рекорд койгон эмес. Бирок Кыргызстандын ичинде республикалык деңгээлде значениедагы 3 рекорд бар да. Бул 2400 метрге рекорд койгон, 2 минут 44 секундка. 3200-тө 3 минут 40 секундта койгон. Анан 4000 метрди 4 минут 45 секундта койгон. Республикалык деңгээлдеги 3 рекорду болгон. Анан бунун рекордун ошо 4000 метрдеги рекордун мен билем. 84 жылы ошол 110-жыл заводдун подарок дегени жаңырткан да. Ал 3:39 келип 6 секунд эрте келген да.
Анан подароктун рекорду жаңылбай калды ошо Союз таркаганга чейин. Анан бул рекорд дагы аябай ар бир рекорд кое албайт да. Рекорд деген да буну да абдан учитывать эткен да. Анан Чолпон аке кайсы шаарларда чабылды, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Бул жана айтып кетпедим жогу да. Ростов-на-Донда чабылган, Ростовской областтагы Ростов-на-Донда. Краснодарскийде чабылган, анан Украинада так билбейм кайсы шаар экенин, ушул Украинада ошо Приз Мирада чабылганда, Украинада чабылган да. Рахмат Чолпон аке, биздин YouTube каналыбыздагы көрүүчүлөрүбүз үчүн, Instagram баракчабыздагы көрүүчүлөр үчүн абдан жакшы маалымат болуп атат деп ойлоймун. Чолпон аке, анан бул мына Гайтундун ушундай союздун деңгээлиндеги Россиядан небир ири чоң жылкы чарбаларынан чыккан күлүктөр менен беттештир. Украинада да небир заводдор болгон да, жылкы заводдор. Ошолордун күлүктөрү да катышкан чоң дүйнөлүк деңгээлде байгеде баарын уткан сонун ийгиликтери бар экен Гайтундун. Анан бул сурооду бербей кетпесем болбойт. Биздин улуттук када салтыбыздын өзөгү болгон аламан чабышка дагы Кыргызстанда чабылгандыр да. Ооба, бул Гайтун ошо негизи 1979 жылы, 78 жылы Союздан жана чемпион деген наамды алып келгенден кийин 1979 жылда чабылган Аламан байгеге. Бунун тарыхын мындай тереңирээк айтсак, Талас районуна Кадырокун Базарбаев деген райком биринчи секретарь келген. Ал киши ушу жылкыны абдан сүйгөн киши экен. Ошол киши келип, анан жанагы чарбалардын баарын жетекчилерине калпак кийгизип, орустарга чейин калпак киргизип, кыргыздын баягы немесин көтөрүп, кыргыз деген эшек минбейт, ат минет деп, ар бир жана жетекчилерге жакшы ат мингиле деп, ар бир чарбаларда күлүк чабасыңар деп, анан 7-ноябрь, анан 1-майларда традиционный аябай чоң областтык деңгээлде чоң байгелерди өткөзүп баштады да. Ошондо эң биринчи 1979 жылы болду да. Ошондо мен өзүм чабандес болуп жүргөм, мен өзүм катыштым. Анан ошондо 7-ноябрь болчу, күн суук, жер оор. Ошондо канизоттон 3-4 келди. Анан калганы чарбалардан келип, бир 70дей күлүк чабылган. Анан ошондо Гайтун жанагы микрофондон да кыйкырып турду, бирок кыйкыргандай экен. Эң биринчи баягы Гайтунду ошондо көрдүк да. Өзү чакан эле жерде кашка жылкы экен, жаныбарың тим эле коёндой болуп. Ошондо Советтер Союзунун 4 жолку чемпиону Гайтун келатат да улам кыйкырат. Ошо старт алгандан астыга чыгып, ошо 79 жылдагы Аламан байгени утту. Анан ошо кийинки жылы эле 80-жылда ошо 7-ноябрда азыркы жанагы Көгөй айылынын этегинде анда Таласта ипподром салына элек болчу. Ошол жерде ипподром кылып, круг кылып, ошол жерде дагы ат чаптык. Мен да анда өзүм чабандес болуп ат чапкам, жана Сапаралы аке ат чапкан, ал киши ошол кезде. Жана Тапек байке, ушулардын баары ат чабышкан. Биздин чарбадан да 5-6 ат барып чаап. Анан ошондо дагы Гайтун келди, анда келгенде таптакыр бөлүнүп келди. Советтер Союзунун 4 жолку чемпиону Гайтун деп улам кыйкырат, тим эле сыймыктануу менен. Ар бир өткөн сайын кыйкырат астыда. Ошентип Атыров менен келип, аерден да баш байгени уткан. Мен өзүм көргөндөн ошо 2 жолу Аламан байгеге чабылып, экөөндө тең Гайтун ошо Аламан байгени деле утту. Бул күлүк кандай дистанция болсо деле чоң Аламан байгеде деле чуркай берет экен. Жакшы. Эң сонун Чолпон аке сонун баяндама кылып атасыз. Эми бул тарыхы сонун, кыргыздын улуттук ат чабышында дагы сонун чуркаптыр. Союздун мезгилинде дагы классикалык кыскаралык ат чабышта да утуптур. Сонун тарых жараткан күлүк. Эми бул күлүктүн кийинки соңку өзүнүн тукум берүү жагынан маалымат кандай? Бул өзү мыкты урундарды бере алдыбы? Бул өзү 7 жыл чабылды. Анан 7 жылдан кийин 7 жашынан кийин айгыр салынды. Айгыр салыныптыр. Анан бул өзү кандай деп айтсам, жанагы биз селекцияда айтып жүрбөйбүкпү, доминантный ген, рецессивный ген дегенде, бул өзү тулпар болгон да. Эми ал моюнга алыш керек, баары жанагынтип Союзду утуп, Аламанды утуп,
астына ат салбаган, союзду дүңгүрөтүп кыргыздын биздин ошол кезде кыргыз ССРдин желегин союзга көтөргөн бирден бир бүлүк болгон да. Андан кийин болгондо ушул 110 жылкы заводко айгыр салынды. Бул мен анын балдарын көрүп калдым. Бирок балдарынан өзүндөй дүңгүрөткөн союзду союзду эмес, республиканы дүңгүрөткөн бүлүктөр чыккан жок. Аята бирикем дүнүя. Анан жанагы мен мурунку баяндамада да айттым да, ошол кезде селекциянын мындай аябай эмеси, тартиби катуу, жана жесткий отбор, подбор деп коет го, ошондой. Дальнейшее воспроизводство не подлежит деп анан браковать эткенге койгон да. Анткени бунун балдарынан мен көргөндөн 89-жылы Кытайга сатылып кетти, Гүлсулуу деп, ошол гана жакшы результат берди. Бирок эми ал деле республикалык деңгээлде өтө фаворит болгон жок, утуп анан экинчи, үчүнчү болуп жүрдү. Анан башка мындай көзгө көрүнө алган жок. Көзгө көрүнүп республиканы дүңгүрөткөн балдар чыккан жок, союз эмес. Демек, бул айгырдын тукумдары өсүндөй бере албап да, жакында болуптур дагы да. Эми селекциянын тили боюнча айтканда укча тил айгыр да. Ошон үчүн жанагы класс койгондо негизи айгырга жанагы 4 шкала боюнча коюп атпайлыкпы? Ошонун негизи бул китеп боюнча 8 балл берет. Анан ошо оценка потомка келгенде 6 балл берген да. Бардыгы 8 келтирип, ошо оценка потомкада 6 балл берип эмесин классын ылыйлаткан да бул. Эми бүлүктөрдө ушундай болот, эми тулпардан деле баары тулпар чыга бербейт экен. Кем тукум чыгып калат экен да. Эми генетикада бул эми татаал илим да. Чолпон аке, сизге өтө чоң рахмат. Ушундай бир тарыхы болбой эл болбойт дегенде эле биздин Кыргызстандагы атка жакын кыргыз элинин тарыхындагы небир бүлүктөр боюнча биздин берүүбүздүн алгачкы мейманы болуп, анан алгачкы жакшы маалыматтарды бердиңиз. Рахмат. Бүгүнкү урматтуу достор, бүгүнкү берүүбүз атактуу Гайтун жөнүндө болду. Эми Чолпон аке, кеп соңунда сиздин дагы бир эки сөзүңүз менен маегибизди аяктайлы. Рахмат. Эми достук, рахмат силерге. Мына ошо 1 жылдын 100 болуп калды болуш керек, Ооба. Ошол Instagram, YouTube Майга Мурас каналын ачып, тиягы казак туугандарга чейин көрүшүп, тиягы Америкага чейин биздин кыргыздын атка ышкооз жигиттери Европа, Россиядан бери чалышып атат. Бул аябай чоң эмгек. Силерге ушул элге маалымат жеткизип аткандарыңарга аябай чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Эми өзүң айткандай, тарыхы болбой эл болбойт дейт. Ар бир доордун өзүнүн күлүгү болгон, өзүнүн тарыхы болгон ал күлүктөрдүн. Ушул күлүктөр баягы убакыт өткөн сайын унутулуп, эстен чыгат, аны билген адамдардын көзү өтүп кетет экен. Ушул жакшы тарыхый күлүктөр боюнча чагылдырып жаткандарыңарга аябай терең ыраазымын. Эми силер дагы уже биздин Кыргызстанда 113 эле эмес, мына Кошкорбайдан чыккан 54 деген СССРден эң мыкты, эми СССРдин НИИКтин карамагында турган 54-жылкы завод Ысык көлдөгү. Булдан эмне деген күлүктөр чыккан? Мисалы жана гуслар боюнча, жана башкалар боюнча тартсаңар, бул дагы элге, жаштарга, кийинкилерге жакшы маалымат кылат эле. Анан дагы кошумча, ушу мен өткөндө дагы сенден суранып айттым болуш керек. Ушу Марадона, бул да биздин Кыргыздын бир символ болуп калат. Мен ушу Марадона жөнүндө бир жакшы кенен маек чыгарсаңар деп тилек кылып жүрөм. Ушу бул дагы бир 90 мыңдан ашык байык уткан күлүк да. Бул дагы бир өзүнчө бир тарых жараткан күлүк да. Анан ушундай тарыхый күлүктөрдүн тарыхын айтып, биздин муундарга жеткизсек, бул дагы эл үчүн, биздин ышкооз саяпкерлер, жылкы сүйүүчүлөр үчүн жакшы маалымат деп ойлойм. Рахмат Чолпон аке, жакшы сунушту айтып кеттиңиз. Мына урматтуу достор, биздин Байге Мурас каналыбыздын берүүлөрүн көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Бизге
катталыңыздар, бизден жакшы маалыматтарды алыңыздар. Мына сунуш пикирлерди күтөбүз. Мына Чолпон агам айткандай, Кудай кааласа өзүңүздөр комментарийлерде да жазып кетсеңиздер, кайсы күлүк боюнча тартсаңыздар деген, ошол боюнча биз тарыхый күлүктөрдү кезек силерге берип турганга аракетибиз бар. Ошо менен тарыхый күлүктөр рубрикабызда алгачкы маегибиз соңуна чыкты. Эмки жолугушканча сак саламатта туруңуздар.